Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 12 май, саат 7 болду. Өткөндөгү видео көп адамдарга жагыптыр. Ошол видеонун экинчи сериясын тартабыз, Кудай буйрса. Мына бүгүн көбүрөөк адамдар келди, көбүрөөк машиналар келди. Комфорт плюс экономдун түрлөрү. Ошон үчүн сиздерге бүгүнкү видео кызыктуу болот деп ойлоп атам. Видеону түрдүрбөй аягына чейин көрүңүздөр. Ар бир адамдын ар кандай ыкмалары болот. Өзүнүн ар кандай лайфхактары менен секреттерин пайдаланып иштешет. Видеонун аягында ким биринчи место, ким экинчи место, ким үчүнчү место алат, ошолорду айтабыз. Анан кийин кандай ыкма менен иштеди, кандай секреттер бар, ана кандай минустарды кетиришти, ошолорду бөлүшүп кетет. Сиздерге аябай пайдалуу болот го деп ишенем. Ошон үчүн бизге ийгилик каалап коюңуздар. Салам алейкум достор, мына бүгүнкү видеодо Кудай буйрса 8 машина болот. Комфорт плюс, эконом, комфорттор. Мына эң биринчи биздин арабыздагы биздин аксакалыбыз Азамат байкеден сурайбыз. Азамат байке, салам алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Иштериңиз кандай болуп атат? Азамат байке, таксометриңизди көргөзүп коюңуз. 0 депчи, чтоб мына 0 рубль деп турат. Азамат байке, мына плюс 17 кен активность. Кудай буйрса азыр баштайбыз жумушту. Видеонун аягында Кудай буйрса бир 10 саат 12 саат иштейбиз. Аягында бардыгыбыз чогулуп көргөзөбүз ким канча иштеди. Так, кеттик. Андан кийинки мына көрүп атасыңар, Миржан. Бул жигит Шкода Октавия. Бунун видеосун көргөнсүңөр. Комфорт. Салам алейкум, Миржан, кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Уйку ачылбай атабы? Таксометрин көргөзүп койсуңбу? Бүгүнкү заработок кана 0 деп турат, бүгүнкү заработок. Плюс 15 кен, активность жакшы кен мунку. Только неме менен иштейсиң, комфорт менен же экономду киргизөсүңбү? Только комфорт. Экономду не признаешь, как всегда. Детский да бар. Детский барбы? Все, анда мына. Машинанын жылы канча эле? Кайсы эле? 2019-жылкы Октавия. Так, бул жигитке монтип катталып койсоңор болот Инстаграмдан. Миржан 94 деген. Таластык жигит да, короче. Андан кийинки Пакистандан келген биздин досубуз. Көргөзүп койсуң таксометриңди. Самат деген Кыргызстанда Пакистандык досу болот бул баланын. Кана? Так, 0 деп турат. Мына сенки плюс 8 кен активность. Сен экономду киргизөсүң же только комфортпу? Иногда киргизөсүң. Детский барбы же жокпу? Детский жок. Все, кеттик анда катарынан эле. Так, андан кийинки мына бул талантты тааныйсыңар. Өткөндөгү биздин победитель, өткөндөгү биздин чемпион. Көрөлү, мында биринчи местон алат бекен же албайт болду экен. Көргөзүп койчу таксометриңди. Так, кана? 2000 years later. На 0 деп турат, 0 деп турат. Все. Активностьти көргөзүп койсоң, активностьтиң канча? Активность меники 8 эле. Детский барбы же жокпу? Детский жок. Все, сага ийгилик. Мында көрөбүз, биринчи местон аласыңбы же албайсыңбы? Аябай көп да, 8 адам бар. Так, андан кийинки Volkswagen Polo 2020-жылкы. Анын айдоочусу Урмат деген жигит. Салам алейкум. Так, 0 деп турат. Активностьтин көргөзүп койсоң. Так, активности плюс 7 экен, ошондо талант өкөңөрдүкү бирдей экен почти. Муңузунда баянда экинчи местон алып калдың эле, мында канчанчы местон алып экенсиң көрөлү. Все, баардыгыңарга ийгилик. Volkswagen Polo жылы кайсы машинанын? 2017, объему 1.6. Так, сенде детский барбы? Же жокпу? Так, таксометрин көргөзүп кой.
Бул Кадыр деген дос балабыз болот биздин. Аябай красавчик жигит бул. Комментарийге жазгылачы бул кайсы актерге окшош экен, кайсы кинодогу актерге окшош экен. И чем война с насекомыми. Вот что я вам скажу. Я из Буэнос-Айреса, их надо убивать. Да, да. Так, На линияны алсаң, мына 0 заказ. 0 деп турат, а? Плюс 14 жакшы экен немең. Ар жагын Приоритет. көрсөтпөй эле калды. Ар жагын көргөзбөй эле кол көстөйт. Бул аябай кыйын жигит да бул. ГТСнен эле көрүнүп турат го. Всё, ийгилик каалап коелу. Давай, красавчик. Kia K5 айдаган, Комфорт Плюста иштеген. Биздин азамат жигит, таластык болот. Аты Дастан деген. Дастан, салам алейкум, кандайсың? Жакшыбы ден соктор. Так, эмне кечип келдиң бүгүн, айтчы. 12ден кийин бир заказ кылып турдуң, а? 9-тан кейін жаңа. Жаңы эле туруп по пути заказ алып келдиңби? Жок. Түндө 9-та жаңа. 9-та жаңырабы сеники. Башкача экен анда сеники. Так, плюс 18 деп турат, а? Приоритет. Жакшы. Сеники кайсы тарифтер менен иштейсиң? Комфорт плюс. Детский барбы же жокпу? Детский барбы? Анда сен да чота утуп кетет окшойсуң бүгүн. Мына еще лайтбокс бар экен. Мына настрой кандай, жакшы элеби? Всё, давай, ийгилик анда. Баштайбыз кудай буюрса. Плюстар көп экен муну. Так, бул жана кузовубуз. Kia. Эконом. Light Focus жок. Салам алейкум. Так, на плюс 15. Приоритет плюс 15. 0 заказов. Заработок 0 дейм. Буюрса ийгилик. Рахмат. Буюрса экинчи орунга кандидат. Биринчи орун ким ошондо, сенби? Буюрса. Жакшы. 2, 3. Всё, баштадык. Баштадык. Кимге биринчи заказ берер экен? Сага берип атат, ал берейин. Ал бер. Всё, мен да бастым, бардыгыбыз бастык, кудай буюрса. Буюрса мына кеттик, мына башталды бүгүнкү күн. Баарыңыздарга ийгилик. Мына башталды. Мен басқан жоқпын, аз барып тамақтан алып шашпай үйге барып жатып алып, анан кейін шығамын да, бұларға жетіп аламын полигон. Кечинде жок да кой. Давай кеттик. Сизге каяка заказ берип атат? Ала дерин, сегиз койсун дейт. Сага каяка заказ берип атат? Мага Yok, sağda mı oldun? 78 mi? Мага каяка заказ берди? Давай, ийгилик. Аркандай эле кете бересиң кой. Артыңыздан айта берем. 4-чү машина кетип атат. 5-чи машина кетип атат. 5-чи машина. Бала катып келди. Чото учудайбы? Азат байке утат го деп ойлоп атам менчи. Катыш дейт Азат байке. Силе калдым да биякта. Аз кудай буюрса кызыктуу видео болот го деп ойлойм. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр түрдүрбөй. Азыр ким кандай ыкманды колдонуп, ким кандай метод менен иштейт. Азыр көргөзөбүз. Толук жакшы маалымат алып бергенге аракет кылабыз кудай буюрса бүгүнкү видеодо. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, кадовщик жана замена масла бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот. Достор, комментарийге жазып койгула. Видеону паузага басып туруп, комментарийге жазып койгула. Силердин оюңар боюнча ким биринчи местени алат. Так, достор, мен саат 7-ден 19 мүнөт өткөндө биринчи заказыма, биринчи адресиме келдим. Молодежный 78-ге. Азамат байке да точно ушул адреске алган болчу, бирок Азамат байке жок экен, ал шустрыйланып келип туруп алып кетип калыптыр. Клиентин. Азыр көрөлчү канча убакытта чыгат болду экен. Анан бирок
Куркинага барат экен барган жери. Что-то не иштебей атат. Где-то ушинтип навигатор иштебей калат. Точка Б. Бга маршрут түзбөй атат. Мына коэффициент күйдү. Мен келгенден кийин мына экинчи точкасы мына могу жерге келет. Жакын эле жерде бир 150-200 рубль чыгат болуш керек деп ойлоп атам да. Достор, мына биринчи заказымды саат 7:29 завершать еттим. 5 мүнөттө алып келдим. 154 рубль болду. Так, 1.52 менен берип атат. Ала береличи. Сдача с 1000 рублей деп комментарий жазыптыр. Кеттик. Бара беребиз заказга. Так, достор, мына саат 7:59 болду. Экинчи заказды 17-18 почти 18 мүнөттө алып келдим. 490 рубль болду наличными. Сразу эле заказ берген болчу, так ал заказым отмен болуп калыптыр, оказывается. Все, едем дальше. Дальше больше дегендей. 8-ден 42 мүнөт өттү, 35 мүнөттө алып келдим заказды. Оплата картой дейт, 582 рубль чыкты. Так, кайра кийинки заказга барабыз. 5 мүнөттүк жерде экен. Так, ал болсо жарым сааттык жерге барат экен. Жакшы, Кудайга шүгүр айдадык анда. Центрге келип калдым, трешканын жегине. Негизи лайфхак, эртең менен обедке чейин центрге кирбей эле трешканын сыртында иштеген выгодныйраак да. Центрге кирбей эле коюш керек эртең менен. Саат 9-дан 19 мүнөт өттү. 31 мүнөттө алып келдим жанакы заказды. 1465 рубль болду бул заказым. Так, мындай клиенттерге 5 коебуз. Так, кийинки заказым Шереметьевого бериптир. Кудай буйрса. Так, кийинки заказымды Шереметьевого Кудай буйрса 20 мүнөттө жеткизет экен. Ура, ура, ура. Буйрса саат 10 болуп калды. Мына кийинки заказды 27 мүнөттө алып келдим. Спасибо за поездку. 530 рубль Заказ болду. будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Буйрса кийинки заказды Домодедово городко алып келдим. Мына 1,5 саатта, ровно 1,5 саатта Красногорскийден алгам. 1987 рубль болду. Мындай долгий поездкаларды 5 коебуз, анан аэропорт Домодедового барганга аракет кылабыз. Мен саат 11:38-де 3000 рубль иштедим. Тигилер кандай иштеди болду экен. Аны видеонун аягына чейин көргүлө, анан көрөсүңөр ким биринчи местени алат, ким экинчи местени алат, ким үчүнчү местени алат. Ошондой менде жаңылыктар. Достор, аэропортко келип мына тамак жеп атам. Очередке болуп койгом биякта. 45 мүнөт көрсөтүп атат. Ошо Домодедованын ичинде аябай арзан заказдары. Ошон үчүн ал жактан времени чирайтып барбай лучше бул жакка келип, как раз обед убактысы болуп калган. Мына саатты көрүп атасыңар. 12:39 болду. Как раз тамак жеп, машинаны да кече жууп пылесостобой калган болчумун. Ошондо пылесостобойн деген чечимге келдим. Достор, мына саат 14-төн 50 мүнөт өттү. Мен Казанский вокзалга келдим, аэропорттон заказ алып. Ровно 1 саатта алып келдим. 1138 рубль болду наличными. Мындай заказга 5 деген оценканы коебуз. Анан кийинки заказым 200 метрден кийин Ленинский город дейт, микрорайон. Короче, 16 километр экен. 42 мүнөттө жеткизет экен. 5 коэффициент берди буну. Все, кеттик. Кудай буйрса, продолжаем работать. Силерге шарик салам айтып атат.
Так, достор, мына саат 15-тен 55 мүнөт өттү. Кийинки заказды жаңы эле завершить кылдым. Ровно 1 саатта алып келдим. Негизи бунун башында 47 мүнөт көргөзгөн болчу. Анан клиент болсо бир аз бөлөк жакка изменить адрес кылып койду. Анан 931 рубль чыкты да. Так ушул эле 1-2 дом эле нары жакта адрес болчу башында. Ал 650 рубль көргөзгөн. Вот. Ошон үчүн клиентке 5 коебуз пассажирга. Анан заказ күтүп атам эми. Заказ жок. О, кийинки заказ берип атат. Малая Пироговская деген көчөгө барат экен, микрорайон Ленинский горы 1ден. Так, алабыз, конечно, мындай заказды. Клиенттин, пассажирдин немеси дагы 4.95 экен, рейтинги дагы байкадыңар болуш керек. Анан силерге 34 BMW 34-тün любительдери барбы? Мына карагылачы, могу жакта кор болуп жатат. Полностью тонированный экен. Мына зимний дөңгөлөктөр менен, короче. Не битый, не крашеный. Келип туруп алып кеткиле мына маяктан. Ломоносовский 27 дейт. Ломоносовский проспект 27. Ошо. Любительдер бар болсо алып кеткиле. Жигиттер, көрдүңөрбү мына Ломоносов атындагы мамлекеттик университет. Ошонун жанынан заказ алдым мына. Так, саат 16-дан 21 мүнөт өттү. Достор, мен жаңы эле 15 мүнөттө бир клиент алып келдим. Оплата карта экен. Эгерде наличными болсо акча албай эле коеюн дегем. Анткени майып пассажирди алып келдим, коляскасы бар экен. Эки буту жок экен. Ошондой адамдарды көрүп, Кудайга шүгүр, ошондой буту болуп бар болгонуна деп кетем дайыма эле. Так, кийинки заказды алып алдым. Бул долгий поездка экен. 61 километрге 1 саат 44 мүнөт дейт электростальга. Ал жака барзам кайра обратно заказ чыгабы же обратно пустой келемби, успеть этемби, саат 7ге чейин деп сүйлөштүк эле. Кайра обратно келипчи. Ошону ойлонуп атам азыр. Барзамбы же барбай эле койсомбу депчи. Азыр көрөбүз го. Азыр чалып көрөйүн. Достор, мына саат 18-ден 28 мүнөт өттү. Мен жанакы заказды ровно 2 саатта алып келдим. Оплата карта дейт. 2 саатта мына 1952 рубль болду. Так, мындай заказдарга 5 коебуз. Мына бул заказды көрүп атасыңарбы? Могу акыркы заказымдычы. Мына бирип карайлы да. Мага 1465 рубль калат. Яндекстин комиссиясы мына 22%, 428 рубль. Таксопарктын комиссиясы 58 рубль болот. Ошондо мына 1952 рубльдан өзүмө 1465 рубль калды. Мындан еще немени кемитип койгула, бензинди кемитип койгула. Мисалычы. Башка нерсени айтпаганда. Ошондой достор. Эми домойду базайын. Линияны өчүрүп койгом как раз. Домойду күйгүзүп туруп. Видеосу жанаш керек ушул. Саат 8-ден 18 мүнөт өткөндө барат экен үйгө. Короче, домойду бастым. Уже Москва büyük баштаптыр. Может, мен бияка келбей эле центрде иштегенде могу жактан жакшы заказдарды алмактырмын балким. Бул жакта бара атахмет деп чыгып калды уже. Все, кеттим үйгө. Үйгө кеттикпи? Ооба дейт, кеттик дейт үйгө. Ассаламу алейкум, да бир жолу мына саат 7-ден 29 мүнөт өттү. Саат 8ге барыш керек Химкиге. Акыркы заказды өтө туура эмес алып атырмын. Дальний заказ кылып Очкөстөнүп албай эле койсом болмок экен. Самгыр төгүп атат Москвада. Мен Химкини койдум. Азыр 53 километр калды. 1 саат 7 мүнөт көргөзүп атат. Саат 8ге барып калышыбыз керек болчу. Саат 7:30-8дерге чогулабыз дегенбиз, бирок
Беке каршы ошо мен ошибкам ошол дальний заказды албай эле койсом болмок экен. Өтө эле алыс алып турмун мен. Ошон үчүн аябай катуу айдап баратам азыр. Буюрса успеть эткенге аракет кылам. Азыр барып ужин кылып, анан көрөбүз ким канча иштегенин айтып берет. Ошон үчүн видеонун аягына чейин көрүңүздөр достор. Кечинде келдик. Короче, бүгүн саат канчага чейин иштедик? 7ге чейин, бирөөбүз 6га чейин иштедик мына. Азамат байке 6га чейин иштептир. Мен 7ге чейин иштедим. Бул жигиттер 9га чейин иштеди. Булар 7ге чейин иштеди булар, ошондо. Сен 8ге чейин иштедиңби? Сенчи канчага чейин иштедиң? 12ге чейинби? Сенчи канчага чейин иштедиң? 7:30 чейин. Всё. Анан көргөзөлүк. Так, сен көргөзүп кой. Иштегениңди. Так, ошондо. Так, сенки канча болуптур? Сенки 7200 болуптур, 22 заказ менен. Кадыр деп атпайт. Кадырдыкы. Так, Volkswagen Polo эконом. Сенкичи? 4397 комфорт плюс менен. Так, ошондо мен кем, а? Мен мына эконом менен 6485 болду 12 заказ менен. Ошондо мен 7ге чейин иштедим да. Так, ошондо Азамат байке сиздикичи? 21 заказ менен 7690 рубль болуптур. 6га чейин иштедиңиз сиз, а? Так, сеники? Максаттыкы 6382 болуптур. 14 заказ менен комфорт эконом. Урмат. Так, Урматтыкы кана Урмат? 27 заказ. Сенки 27 заказ менен 6997 рубль болуптур. Эконом Polo. Базар жок. Так, ошондо сенки? 27 заказ менен. Баягы 25 заказ болчу мумкун. 23 заказ менен 8000 иштедим. 23 заказ менен 8000. Саат канчага чейин иштедиң сен? Өткөндүчү мен. 8ге чейин. 8ге чейин. Бул да 8ге чейин иштедик. Сен канчага чейин иштедиң? Тоже 8ге чейин, а? Бул то самый бул. Ошондо биринчи. Уят кылба. Комфорт. 9556. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Я помню это имя. Еще минус расходу. Айна. 1200 экен расходу. Ошондо грязный 13 болуп турду ошондо, а? Жок, 13 эмес. Ошондо 9500, 10500, 10756, 10700. Базар жок. Айна 500 миң иштеген сенсиң, а? А что, так можно было, что ли? Молодец. Достор, үйүнөн тамак ичкенде эч нерсе чыгарып берипчи. Жанат, карачы, силер менен жарышам деп келинчегим тамак алып чыгып берди. Үйгө кирип убактын коротпойн деп азыр эчтен тамак жеп алып туруп, дальше иштеп баштай атабыз. Эме 500 миң ишелерине ишенсеңер болот ба? Мына. Секретиң айтчы, секретиң. Что за секрет учу, братан? Скажи. Секретиң айтчы. Секретин айтайынбы? Айтайынбы? Секрети бул самый лучший водитель. Ошол да секрет, самый лучший водитель. Мендей водитель эч жакта жок. Таластык водитель. Мен анан Бардыгы же, мендей айдасачы, үйүнө жүзүндө пробка болбойт болчу. Вот, Короче, мындай да. Үйдө жүзүндө бир жандай айдаса, ушул иштегенин баарын штрафка төлөйт да. А жок, мындай серьезно өзүң секретиң айт, плюс минустарың. Мен чында аябай негизи бир жанды утмакмын, просто эми повезло. Келатканда 2,5 миңге алып келди. Сен алдандай вождение менен. Так, Урмат сенчи? Жок, өтүп кетер. Сен Макс, не үчүн минус плюстарың, не үчүн аз иштеп калдың? Без комментариев. Не повезло. Сиз Азамат байке айтып коюңуз, жана айтып атпадыңыз беле? мен просто кеч чыктым бүгүн, а так 5:30. А так негизи постоянный графигиңиз 5:30 чыгып, кечки 6га чейин иштейсиз, а негизи күндө. А так Азамат байке 10 миңди урмак да. Өзүң айтчы, эмнеге мынча аз иштеп калдың я? Элдин баарынан сурайсың. Өзүң аз иштеген. Канча 150 километрден бери бекер келдиң дедиңби? 100 километрден бери пустой келдим. Пустой келдиң 1 саатта. Еще нормальный заказ от меня. Блин, как же тебя жалко, а? Мен айтайынбы? Короче, любой спортту, футболдо, мындай любой нерседе правила бар. И ошол правилардан тышкарыдагы жазылбаган закон болуп, жолдун болушу деген, удача деген. Ошондо. Бирок бардыгы эле ал нерсеге шылтап койгон болбойт да, адамдын способностуна жараша, мастерствосуна жараша. Тулганда да билиш керек. Жанат 100 километрден бери 1 саатта келиптир. Мен центрден бери пустой 1,5 саатта келдим. Значит, бирдей эле да.
Бул эмне деген тамак бул? Нанбору деген тамак экен. Короче, достор, биз барып жүргөн жер бүгүн албай койду, занят кылып койду, 8ден бери чалдык. Бүгүн ушул жака келдик. Мына Нанборо деген жакшы тамактар жеп атабыз. Тамагыңар таттуу болсун. Кайсы жака барбай койдук? Аны айтпай эле койгула, каяка барбай койгонубузду. Саат 8ден бери чалдык. Ошо туугандар. Кайынканы депчи, бирок. Салам достор. Иш жүзүндө баарын чыныгы көргөздүк болушунча такси иши кандай болуп атат, болбой атпабы дегендер, ишенбегендерге ошол так жүзүндө көргөздүк, иш жүзүндө. Тактап айтканда. Ошол мен аз иштеп калган себеби мен негизи кечинде иштейм, ночь иштейм да, анан күндүзү кайсыл жерде иш жакшы болот, жаман болот билбейт экенмин чындыгында. Ошол кесип болду. Если кечинде иштей турган болсок, баарыңарды утмакмын да. Жигиттер баягы 500 миң иштеген бала бүгүн канча миң иштеген досум айтып койчу? Бүгүн 11ге жакын иштедим. 10.700. 10.750 иштептирмин. Постоянно эле мындай боло бербейт. Ачык айтып кетейин. Молодец. Анан Просто повезло. Повезло да, мен бияка где-то бир 9-дун тегерегинде иштемекмин да, бияка келаткан кезде, ушака келаткан кезде кайра ушака по пути берип койду да, заказчы 2000гечи. Шереметова келдиң, а? Анан постоянно эле мындай боло бербейт, ошону айтып коеюн. Бирок күнүгө иштесе, ушундай эле 7 миң 8 миң чыгарса болот да, туурабы? Күнүгө иштесең где-то бир 6-7-8 ушундай да. Чыгарсаң болот да. Олартында кандай? Бул эле. Бүгүнкүдөй иштей турган болсоң, бир айда болбой каласың да. Ошону айтып кетейин дейм. Дөңгөлөгүмө жетпей жатат деген айдоочулар бир келгенде 150 миң сом таап атат. Таза кирешеси 80 миң сом чөнтөгүнө салып атат. Анткени жанагы дөңгөлөктөрдү же болбосо моторду барып келген сайын эле алмаштыра бербейт. Жиде эжекке айланан угуп атсаңыз 150 миң тапсак, могу жерде билбейм, 150 миң тапсаңыз биз сиз деле КамАЗ келет үй албайсызбы дейм кээдечи. Ама бир рейсинде 150 миң таап коюп эле жата бербейсизби анда? Туура эле да анан эми жөн эле могу жерде жыргаган иш жок, карачы бүт эле көпкө капкара карапайым эле могу жердечи. Анан 150 миң сом 80 миң сом деле калбайт могу жерде. Кайда 80 миң сом калабы жигиттер айткылачы, 80 миң сом калабы бир рейсиңерде? Прицеп эмес 5-6 прицеп илип ал могу жерде. 5-6 прицеп менен бияктан кирип чыгып көрчү. Галава менен жалгыз эле биз одиночка кирип чыга албай атабыз. Негизи башка күндөрү Азаматка аябай катыш дейт. Бүгүн Азаматка саат 6да эле келип алыптыр баягы биздики. Негизи иштесе жумуш болот, только иштеш керек, жалкауланбаш керек. Анан YouTube'да жүрөт жумуш жок, жумуш жок деп 2 миң 3 миң деп. Комментарийлерде Ооба. Алаксыбай иштеш керек, чыккандан кийин болду. Туура. Обед кылыш керек, курсак тоюш керек, уруш керек. Ылгабай алыш керек, ылгабай. Москва иштелип келип, иштеш керек да. Макс досум. Как получилось у тебя? Иштеш керек. Канча иштедің? 6.300. Сенің барына Макс, урматтуу досум, 27 заказ. Просто не повезло. Постоянно красавчикта өткөндө да 25 заказ болгон. Точно такой же. Мен 4-чү месттен занят еттим. Буюрса суроталап аябай көп болуп атат, такси жумуш тууралуучу. Тамак жебедиңби? Иштелдик эле, иштесек кандай болот, жумуш барбы жокпу дегенде ушуну иш жүзүндө көргөзөлү деп бүгүн көргөздүк. Колдон келишинче чынын айтыш керек, аябай кыйналып эле иштедик. Эң аз иштедим, акча жок. Обедти вовремя кылбай калдык деген сыяктуучу. Жок, просто силер түшүнбөйсүңөр да. Ошонун жыйынтыгында ушул результат келип чыкты. Үйдө деген Бирок иштесе болот. Чыныгы көргөздүк да, действительно, реально көргөздүк, иш жүзүндө көргөздүк. Анан бирок ойлоп калып ала 7 миңден таап эле булар миллионер бай болуп кетпейби депчи. Мунун ичинде да аренда бар, бензин бар, анан расходдор бар да, мелкий. Тамак аш ошондо кошуп калган штраф да бар, анан калган итогун өзүңөр эсептеп алсаңыздар болот. Ошо бүт прозрачно көргөздүк. Колдон келишинче кыргыз элин баарыңарга ийгилик, өмүт өсө берели ушун. Россияга келип иштегиле. Абайлагыла алаксыбай кылар зарылгап. Телефон эң жаман жолдо. Алаксыбай иштегиле. Телефон алаксыбай, правила ийгилик баарыңарга. Кыспыстарга да көп бара бербегиле.